Кыргызстанда доллар 107 сомдон сатылууда. Кыргызстан Орус-Украин жаңжалында бейтараптуулукту карманат. Кыргыз-Тажик чегарасында дагы ок атылды. Орусия-Украина согушу уланууда. Алдыда кененирээк айтып берем, арыбаңыздар. Аты жөнүм Фатима Аданова. Ишенимдүү маалымат булактарына таянуу менен дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп аткан окуялар менен тааныштырам. Так маалыматтарды бизден алыңыз, каналга катталып, видеону акырына чейин көрүңүз. Бүгүн 10 мартта Кыргыз-Тажик чегарасында атышууда бир тажик чегарачысы өлүп, дагы бир адам жабыркаган. Бул тууралуу Азаттык жазды. Ал эми Кыргызстан тарапта баары аман-эсен экенин чегара кызматы тактады. Маалыматка ылайык, окуя Баткен районунун Тескей деген чегаранын тактала элек жеринде болгон. Тажик чегарачылары кыргыз аскерлерин ал жерден кетүүсүн талап кылган. Атышуу 10 мүнөттөй уланган. Дароо сүйлөшүү жүрүп, чыр чатакты болтурбоо макулдашылган. Орус-Украин чыңалуусунда Кыргызстан нейтралдуу позицияны карманат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 9 мартта билдирди. Бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуялардын кесепети дээрлик бардык мамлекеттерге терс таасир этип атканын көрүп жатабыз. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктогу кырдаал кескин курчуп баратат. Буга баам салып байкап турасыздар өзүңүздөр. Албетте биз кичинекей эле өлкөбүз. Биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн да талкууга түштү. Анын кимдир бирөөнү демитип, орой урушкан видеосу тарады. Алло. Лопух, я же тебе сколько дней ищу. В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Понял? Понял? От меня пошло. 24 года ты Кыргызстан обманываешь. Понял? Я сюда свои охраны ставлю, никто не заходит. Я тебе предупредил за тот раз. Ты попросил 10 дней и хочешь еще дальше, что ли, обманывать? Пошел, знаешь, куда вот здесь девушки сидят, стоят. Я тебя послал бы куда надо. Через 3 часа я приду, если здесь сотрудников останется, ты со мной будешь иметь, у тебя будут большие проблемы. Ал эми Бейшеналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борборун имараттан чыгаруу иштери жүрүп жатканын маалымдады. Министрдин айтымында Алмаз Исманкулов имаратты бошотом деген убадасына турган эмес. 10 мартка карата коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда доллар 107 сомдон сатылууда. Улуттук банк курсту 103 сом 12 тыйын деп бекиткенин расмий сайттан көрүүгө болот. Ал арада экономика министри өлкөдө баалар туруктуу экенин айтты. Ал азыркы кезде бааларды турукташтырууга эмес, базарда негизги азыктардын болушун камсыз кылууга басым жасаш керек деп айтты. Өкмөт коммерциялык банктардан өндүрүш максатында доллар менен насыя алган кардарларга жардам берүү планын түзүп атат. Бул тууралуу 10 мартта жогорку кеңеште маалымат берип атып, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди. Соода жүгүртүүлөргө эмес, өндүрүүчүлөргө алган кредит насыяларын толугу менен конвертациялаганга азыр ошол механизмин улуттук банк менен бирдикте иштеп чыгып атабыз азыр. Жанагы кредиттик портфелде канча суммада ошол өндүрүүчүлөрдүн насыялары болгонун тактагандан кийин ошол өндүрүүчүлөрдүн насыяларын азыркы күндө конвертациялоого даярбыз. Негизинен курстун баасын азыр белгилейбиз, кайсы курстан өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө курстун баасы 105 сомдон уже жогору болуп кеткен. 20 сомго көбөйүп кетти да. 20 сомго көбөйүп атат. Эгерде эмете турган болсок, 85 же 90 сом менен ошол конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз. Орусия менен Украина 3 марттагы сүйлөшүүсүндө гуманитардык коридор ачуу макулдашылган. 9 мартта Орусия жергиликтүү убакыт боюнча 10дон баштап карапайым калктын Киев, Мариупол, Сумо,
Чернигов жана Харьков шаарларынан чыгып кетиши үчүн ок атпай турганын билдирген. Бирок Сумы шаарынан гана чыгуу үчүн коопсуз коридор түзүлгөнү белгилүү болду. Башка шаарларда элди эвакуациялоо үзгүлтүккө учураган. Орусия сөзүндө турбай атканын Украина 3 марттан бери эле даттанып келет. Маалыматтарга ылайык, Мариуполдогу абал оор бойдон калууда. Шаар орус аскерлеринин курчоосунда калган. Мы опять без света. Мы опять без воды. Мы продолжаем оставаться без тепла. 9 мартта орус куралдуу күчтөрү Мариуполдогу балдар ооруканасын аткылаган. Шаардык кеңештин маалыматына ылайык, медициналык мекеме талкаланган. Бирок каза тапкандардын, жабыркагандардын саны азырынча белгисиз. Боюнда бар аялдарды көтөрүп чыгып бараткан сүрөттөр жана видеолор тарады. Буга чейин 24 февралдан бери 34 оорукана керектен чыкканын Украинанын саламаттык сактоо министри Виктор Ляшко билдирген. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги бомбалаган оорукана тууралуу маалыматка комментарий берген жок. Алар жарандык объектилерге ок чыгарбаганын айтып келет. Ошол эле маалда турак жайлардын кыйраганы тууралуу кабарлар, видеолор чыгууда. Бириккен Улуттар уюму Орусия басып киргенден бери 516 карапайым киши өлүп, 908 жарат алганын билдирди. Чернобыль атомдук станциясында радиоактивдүү заттар айлана чөйрөгө чыгып кетиши мүмкүн. Бул тууралуу Киев атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикке кабарлаган. 9 мартта Украинанын тышкы иштер министри Орусияны ок атууну токтотуп, Чернобыль атомдук станциясын оңдоого шарт түзүп берүүгө чакырды. Маалыматка ылайык, учурда станцияда электр энергиясы өчүрүлгөн. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров биз Украинага кол салган жокпуз деп дагы бир ирет таң калтырды. Бул сөздү ал Туркиянын Анталия шаарында украиналык кесиптеши Дмитрий Кулеба менен жолугушуусундан кийин айтты. Баса, бул тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги алгачкы жолугушуу. Бирок бул иретта эки тарап ымалага келе алган жок. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. Орус өкмөтү мурда чет өлкөдөн алынып келинген, Орусиядан алып чыгууга тыюу салынган товарлардын жана жабдуулардын тизмесин аныктады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин сайтында маалымдалды. Белгилегендей, тизмеге технологиялык, телекоммуникациялык, медициналык жабдуулар, транспорт каражаттары, айыл чарба техникалары, электр жабдуулары кирет. Тиешелүү чектөө ушул жылдын аягына чейин күчүндө болот. Өкмөт бул чара орус рыногунда туруктуулукту камсыз кылуу үчүн талап кылынаарын баса белгиледи. Мурдараак Путин орус өкмөтүнө жыл аягына чейин Орусиядан продукцияларды, чийки заттарды алып кирүүгө жана экспорттоого тыюу салууну тапшырган эле. Владимир Зеленский Украинадагы Орусиянын мүлкүн мажбурлап тартып алуу боюнча мыйзамга кол койду. Орусиянын да, анын жарандарынын да бардык мүлкү, объектилери жана каражаттары улутташтырылат. Ал тапта Британияда олигарх Роман Абрамовичтин мүлктөрү камакка алынып, Челси футбол командасын сатканга үлгүрбөстөн, ал да санкциялардын толкунуна кетти.